Жусуп Балсагын атындагы Кыргыз Улуттук университети, журналистика жана коммуникация институту, Молдосейит Мамбетакунов агайдын демилгеси менен уюштурулган Балсагын студиясы даярдаган Кайнар булак берүүсү. Анын алып баруучусу мен Шайырбек Ахунов. Бүгүн мен өзгөчө көңүлдүү маанайда болгонумдун бирден бир себеби жаз жыттанган аял затынын 8 март майрамы болуп өттү. Бул чыгарылышта аял затынын, апаларыбыздын үй бүлөгө, эмгекке, жашоого болгон көз карашы, мамилеси тууралуу сөз кылмакчыбыз. Аял эң биринчи кезекте үйдүн куту, шам чырак экенин баарыбыз билсек керек. Аял заты жок, караңгы туңгуюктай сезиле берет эмеспи? Ошондуктан эне, апа, эже карындаштарыбызды майрам күндөрү гана эмес, күн сайын кубантып туралы деген чакырыкта Бакытова Аделина жана Ашырбекова Сезимдин ролигин тартуулайбыз. Апама, аялыма, карындашыма белек алыш керек. Ой. Менгиз. Чоң рахмат. Эч нерсе эмес. Майрамыңар менен. Рахмат. Бүгүн ар бир айым сиздей мырзалардын колдоосуна татыктуу. Сиздерге күнүгө майрам кылыш керек. Саламатсызбы, сизге жардам керекпи? Ооба, кечиресиз. Майрам карата апамма, карындашыма, сүйүктүү жубайыма гүл керек болуп атат. Тандашып коесузбу? Тандай албайт. Албетте, жүрүңүз. Мисалы үчүн ак хризантемалар. Булар тазалыктын, сый-урматтын белгиси. Апаңызга тартууласаңыз жакшы тандоо болот. Ооба, албетте. Апам эң жакшысына татыктуу го. Ал эми жубайыңыз үчүн бул розалар. Розалар сүйүүнү, сезимди билдирет. Сиз анжанда бактылуусуз да? Ооба, аябай бактылуумун. Эң жакшы карындашыңызга бул кичинекей гүлдөстени сунуштайм. Жанына мамалак кошуп койсоңуз сонун болот. Рахмат чоң. Кубанычтамын. Иним, не oldu? Баары жакшыбы? Байке, бүгүн майрамда апама белекке чогуткан акчаны жоготуп алдым. Капаланба, баары жакшы болот. Кем могу гүлдү карма. Чын элеби, байке? Ооба, алып, апаңды майрам менен куттуктап кой, макулбу? Давай. Рахмат. жарык сен бар үчүн аялымса, сен өмүрдүн чырагысың аялса,
кыргыз аялдары сөз билги, иш билги, жөн билгилиги менен айырмаланып келген. Алар айланасын мээрими, сүйүүсү, жылуулугу менен гана көркө бөлөбөстөн, сабыры менен, сарамжалдуулугу менен да өзгөчөлөнгөн. Аял затына тиешелүү бул асыл сапаттар жашоодо кандай гана учур болбосун керек болот. Аял затына сый-урматты унутпайлы деп баса белгилеп айткым келет. Жана муну мен эле эмес, сүрөттөрүш катары Замирбек кызы Айза да таамай көрсөтө алды деген ишенимде кийинки видеого көз салалы.
Асыл энем өмүрүмдүн тумары. Бир өзүңсөң рызкымдын мунары, сенсиз эне бир тыйынга арзыбайт. Бул жашоонун мага бир да жыргалы демекчи, эненин балага болгон сүйүүсү эң күчтүү, түбөлүктүү сүйүү деп ойлойм. Энем үйдө жок болсо, үйдүн куту, жарыгы да аны менен кошо кеткендей сезиле берет. Ошондуктан эне апаларыбызды баалап барктап жашайлы. Кийинки сюжет ТВ1 24 тайпасынын студенти Бактыбек кызы Алиянын эне спектаклинен даярдаган репортажына көңүл буралы. Бала сагын студиясы ТВ1 24 тайпасынын чыгармачыл тобу бүгүн Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык улуттук драма театрынан репортаж даярдоого келди. Бүгүн бул жерде кыргыз сахнасынын жандуу легендасы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Шайгуль Алсиитова 70 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Караның азар мен ардайым, карегин кайгы баспай күлүп турсаң айдайым. Эркелетип сен кучак жайып, кара жан канча жашка чыкса дагы балакайың энекем ай, таза аккан суудай таң аткан. 79 жылы келгем. Ташкенттеги театральный институтты бүтүп, жана Жумадылова таңар, Дулатова, Имашишинбеков, Татуу Турсунбаева деген мыктылар ошол жактан окуп келишкен, Досунбаев деген дагы далайларын айтпасам, далайлары мыктылар. Анан кийин биз да 79 жыл бүтүп келип, ошол жылдан бери мен ушул жерде эмгектенип келатам. 50 жылда чукулдап калдым. Эми көп эле кейипкерлердин образын түзүп чыгарганбыз. Мен деген залкарлар менен иштеп партнер болгонмун. Анан бүгүнкү мен үчүн өзгөчө бир башкача спектакль, башкача образ болду. Өтө түйшүктүү да болду бир караганда өзүм ойноп атып, өзүм ыйлап, ушундай ооруган аялды ойногушуп, мындай ооругандар болбосо экен деген бир кандайдыр бичим тызылдап ойноп атып, өзүм ошого ишенип алгандай болуптум эле, эме болуп аттым. Ошон үчүн эмне дейин, ошол элге жагып, эң башкысы азыр көйгөйлүү маселе ата эненин ортосундагы, балдар менен ортосундагы болгон чоң мамиле. Оорукчан эмес кээде жөн эле татынакай энелердин аталарын деле жанагындай пансиондорго, картаңдар үйүнө жеткирип коюп атышпайбы? Ошондой чоң көйгөйлүү маселелерди карап, мен ойлойм, ушул тарбиялык бир мааниси чоң спектакль болот го деген ойдомун. Эми сиз билесизби, адам баласы бир нерсени жаратып жатканда ал төрт толгонот, кандай уул төрөлөбү, кыз төрөлөбү аны билбейт да. Себеби бешиктеги баланын бек болорун ким билет, карындагы баланын хан болорун ким билет дейт. Ошого спектакль чыгып, мына бүгүнкүдөй көрүүчүгө тартууланган күнгө чейин биз кандай бала жараттык аны биле албайбыз. Бирок биздин эң башкы максатыбыз бул спектакльди көргөн киши өзүнө бир ой алып кетсе, ой, ошондо биз максатыбызга жеттик деген ойдобуз. Бул спектакль ата энелер үчүн дагы, балдар үчүн дагы бир моралдык жактан сабак болсо деген ойдобуз да. Себеби ата энелер үчүн эмне? Баланын тагдырында баягы балалык травма деп коет го, детская травма, ошону жасабаш үчүн ата энелер үчүн, балдар үчүн бул дүйнөдө эч ким кепилдик бере албайт бул ооруга. Ошондуктан чыдамкайлык менен ата энебизге мамиле кылууга. Себеби бир кездер алар бизди өстүрдү. Ана спектакль эгер өзүнүн баягы күч эмесине, максатына жетет, спектакль бүткөндөн кийин ар бир адам өзүнүн апасына телефон чалса. Мен да азыр апама телефон чалганы баратам. Анда эмесе, ордогуңуздарга отурсаңыздар. Кыргыз маданиятынын чыгаан өкүлү, эл сүйгөн талант, улуу актриса Шайгуль Алсиитованын мааракесине арналган эне спектакли тартууланууда. Бул чыгарма
эненин түгөнгү сүйүүсүн, жашоонун сыноолоруна туруштук берген күчүн жана анын балдары үчүн жасаган ар бир курмандыгын чагылдырат. Сахнада жан дүйнөнү козгогон эмоциялар, ар бир сөз, ар бир кыймыл терең маани менен коштолгон. Каармандын көз жашы менен коштолгон монологдор, тагдырдын оор сыноолору бул чыныгы жашоонун элеси. Бул кечени эл көп унутпайт. Себеби ал сахнада гана эмес, ар бир көрүүчүнүн жүрөгүнө из калтырды. Спектакль башталары менен эле көрүүчүлөрдүн көңүлү толкунданып, алардын жүрөгүнө жеткен эмоциялар залды өзгөчө атмосферага бөлөдү. Шайгүл Әлсейитованын образы эненин улуулугун, анын сүйүүсүнүн түгөнбөстүгүн даңазалайт. Шайгүл Әлсейитованын чыгармачылык жолу бул өнөргө берилгендиктин, эмгекчилдиктин жана таланттын жаркын үлгүсү. Урматтуу мугалимдер, эже апалар жана курбулар, жаздын жарчысы болгон март айы жакшылыктын, ден соолуктун айы болсун. Бул ай сиздердин мээримиңиздерге, акылыңыздарга, сулуулугуңуздарга көр кошкон өзгөчө майрам. Студенттик жашоодо бизге терең билим, акыл насаат, таалим-тарбияга үйрөткөн биздин эжелерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин колдооңуздар болбосо, ийгиликтерге жетүү кыйла оор болмок. Кымбаттуу айымдар, сиздерге кааларыбыз чын ден соолук, узун өмүр. Бул жашоодогу жалаң жакшылыктарды сиздерге каалайбыз. Өтүп кеткен майрамыңыздар менен. Кийинки берүүлөрдөн жолугушканча саламатта болуңуздар.